Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана кыркы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Алланын саламы жана салаваттары болсун. Ассаламу алейкум урматтуу мусулман бир туугандар. Бул окуяны бир эжекебиз айтып берди. Ырыскы маселесинде желип жүгүрүп жүргөн ар бир инсанга сабак болот деген үмүттөбүз. Андай эмесе окуяны эжекебиздин өзүнөн угалы. Жария. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менен чогуу ажылык кылганын сообун алгыңыз келеби? Анда биз менен Рамазан айында умра сапарына аттаныңыз. Бизде сиз үчүн өтө сонун жеңилдиктер каралган. Биринчиси, Рамазан айын толугу менен Мекке Мединада өткөрүп, кадыр түндү айт намазды бүткүл дүйнөнүн төрт бурчунан топтолгон мусулман бир туугандарыбыз менен чогуу окуп, бирге майрамдап 25 күн дээрлик бир ай ошол жакта кенен ибадат кылып кайтабыз. Мына ушунча убакытка тамак ашы менен билет баасы болгон $1650. Мындай мүмкүнчүлүк башкаларда жок. Экинчиси, эми документке деп жүгүрбөйсүз. Сиз болгону загран паспортту гана бизге тапшырасыз. Калган баарын өзүбүз бүтүрөбүз. Үчүнчүсү, ихрам кийимин, умра китебин, аялдарга жоолук, жилет, сумка, жайнамаз, замзам суусун белекке аласыз. Эң негизгиси, сиз ибадаттарыңыздын туура аткарылуусуна чоң көмөк көрсөткөн илимдүү дамла Санжар Тыныбек уулу жетектеп барат. Мүмкүнчүлүктөн кур калбай жазылууга шашылыңыз. Учуу күнү 10 апрель. Байланыш үчүн номер 0773 691 877 0776 56-29-56. Биз дем алыш күндөрү мечитке аялдар үчүн уюштурулган сабакка катышат элек. Ал эми бул окуя болгон күнү мечитке адам батпай, эшиктин оозуна чейин барып калган эле. Устазыбыз мусулмандын адеби аттуу темада баян өтүп жаткан эле. Анан ырыскы жөнүндө да сөз болду. Алла Таала ырыскы берүүчү. Аллах сага бүгүнкү күндө канча ырыскы ченеп койгон болсо, канча чуркаба, андан артыгын да, азын да ала албайсың. Эгер бүгүн сага 10.000 сом өлчөмүндөгү акча каражатын Аллахым сага жазып койгон болсо, анда ушул жерден сабак ууп деле алып кетишиң мүмкүн, деди да, ким чындап акчага муктаж болсо, колуңуздарды көтөрүңүздөр деди. Анын уяты жок. Муктаж болсоңуздар, тартынбастан ордуңуздардан туруңуздар деди. Ушунда бир аял араң уялыңка балда колун көтөрдү. Анан устаза, ким бул аялдын муктаждыгын чечип берет деди. Эч ким үн каткан жок. Анан эч болбосо 20 сомдон, 50 сомдон канчалык деңгээлде бере алсаңыз, ошончодон бериңиздер деди. Баары атаганын чыгарып баштады. Чогулган акча 10.000ден да ашып кетти чамасы. Анан эң кызыгы, сабактын аягында колун көтөргөн аял акырын устазат олтурган тарапка келип, эң биринчи баарыбыздан Аллахым ыраазы болсун. Чындап эле мен эртең менен багымдатка туруп, Аллахтан муктаждыгым үчүн жардам сурап дуага колумду ачып, көз жашым менен бир тууганымдын оорусу үчүн каражат сураган элем. Андан кийин мечитти көздөй жол тарттым. Көрүп турганыңыздай Аллахым сиздерди себепчи кылып, муктаждыгымды жеңилдик менен бүтүрүп берди. Аллахка шүгүрлөр болсун, деп көз жашын тыя албай калды. Ага кошулуп баарыбыздын көзүбүздөн жаш акты. Кээде биз көр тириликтин артында жүгүрүп, Аллахтан сураганды, алганы ырыскы берүүчү экенин, ага гана муктаж экенибизди унутуп, жан үрөп, ибадатыбызды да калтырып, дүйнөнүн артынан чуркап жүрө берет экенбиз, дейт мусулман эжекебиз. Ооба, чынында да ушундай. Алла Тааладан сураганды унутуп, өзүмдүн аракетимден көз каранды. Көп иштесем көп табам, аз иштесем аз табам деп ойлойбуз. Натыйжада көп иштегендин деле, аз иштегендин деле тирилиги бирдей өтүп жаткан болот. Кээде көп табам деп, бизге бериле турган ырыскыны арамда кылып алабыз. Мына ушуга окшогон дагы бир башка окуяда мындай баяндалат. Али радиаллаху анху атын минип жүрүп, бир жерге токтоп, ошол жердеги бир инсанга атын карматып, карап туруусун суранды. Макул деп атты алып калды. Али радиаллаху анху бир үйгө же мечитке кирип баратып, иншаалла кайра чыксам, ушул инсанга 5 дирхам күмүш берем, деп ниет кылып койду. Али радиаллаху анху намаз окуп чыкса, баягы адам атты таштап, үзөңгүсүн уурдап кетиптир. Али радиаллаху анху башын чайкап, атты минип үйүнө кайтты. Уулун чакырып, Хасан радиаллаху анхуга, балам, бул акчаларды алганда базардан мага үзөңгү сатып кел, деп уулун базарга жөнөттү. Көп өтпөй Хасан радиаллаху анху да үзөңгүнү алып кайтты. Али радиаллаху анху өзүнүн үзөңгүсүн көрүп тааныды. Балам, бул үзөңгүнү канчага алдың деп сурады. 5 дирхамга алдым ата, деди.
Ошондо Али радиаллаху анху: "Ай бечара, ушул 5 дирхам күмүш сага адал эле го. Желип жүгүрүп, кыйналып жүрүп 5 дирхам адал акчаңды арамга чыгарып алдың" деп баш чайкаган экен. Ошондуктан да тууганым, ырыскы маселесинде көп деле кыжалат боло бербе. Албетте аракетиңди кыл, бирок адал жол менен болсун. Бирөөнүн мүлкүнө көз артпа. Бир жерден жей калайын, анти калайын, минти калайын деген арам ойлордон алыс бол. Мейли. Ошол күнү эпчилдик кылып бир жерден чоң суммада акча кымтып калдың. Бирок тапкан акчаң арам болду. Бирок Алладан гана жардам сурап сабыр кылып күтө турганыңда, ошол суммадагы акча адал жол менен эле келет болчу эле. Болгону сен арам жолду гана тандап алдың. Алла Таала Куранда мындай дейт: "Биз ээлик кылбаган эч бир казына жок. Биз андан белгиленген өлчөмдө гана түшүрүп турабыз" дейт. Хижр сүрөсү 21-аят. Демек пенделерге да, жаныбарларга да ырыскыны Алла Таала белгилүү өлчөмдө гана түшүрүп турат. Андан ашыгын ала албайсың. Алла Таалага сүйөнүүнүн туу чокусун көрсөтүп берген дагы бир башка окуяда мындай баяндалат. Исхак ибн Аббад радиаллаху анхудан риваят кылынат. "Бир күнү түшүмдө бирөөнүн жоготууга, кыйроого учураган инсанга жардам бер" деп жатканын көрүп, ойгонуп кеттим. Жана карагыла, колу кошуналардан муктаж болгон бирөө барбы дедим. Алар билбейбиз дешти. Дагы уйкуга кеттим эле. Түшүмө кирген баягы жоготууга учураган инсанга жардам кылбай уктай бересиңби деди. Дагы ойгонуп кеттим. Соң дагы уктадым. Ал түшүмдө дагы келген эле. Мен ордумдан туруп, жана кызматчыга "Качырды эгерде" дедим. Өзүм менен бирге 300 дирхам алдым. Жана качырга минип, анын оозуругун бош койдум. Ал жами мечитине карап жол алды. Төөлөр байланган жердин көчөсүнөн өтүп, кабырстан жолун бойлоп, кабырстанга карай жүрүп барды. Соң оң тарапка, мечиттин жаназа окула турган тарабына бурулду. Жана ушул жерде токтоду. Карасам бир киши намаз окуп отурган экен. Менин келгенимди баамдады. Мен ага жакын барып: "Эй Алланын пендеси, сизди бул убакта бул жерге келүүңүзгө эмне мажбур кылды?" дедим. Ал: "Мен бир кембагал пендемин. 100 дирхам соода сатык үчүн акчам бар эле. Ал да колумдан кетти. Мойнумда болсо 200 дирхам карызым бар" деди. Мен үйүмдөн алып келген 300 дирхамды чыгарып: "Мына бул 300 дирхам, муну алып коюңуз. Мени тааныдыңызбы?" дедим. Ал: "Жок" деди. "Мен Исхак ибн Аббадмын. Эгер сизге дагы бир мүшкүл жетсе, менин алдыма барыңыз. Дарегим ушундай" деп айтып бердим. Ал болсо: "Алла Таала сизди рахматына алсын. Эгер мага дагы бир мүшкүл жетсе, сизди бул убакта чыгарган затка жалбарып, андан жардам сураймын. Ошондо ал заттын өзү дагы сизди биздин алдыбызга алып келет" деп жооп берди. Окуя ушул жерде бүтөт. Бирок бул окуя баарыбызга Алладан кантип суроо керектигин, ал затка кантип сүйөнүү керектигин үйрөтүп кетти. Сиз да өз ырыскыңызды, муктаждыгыңызды мына ушундай таризде 2 рекет намаз аркылуу Алладан сураңыз. Сөздүн кыскасы, ыхлас менен кылынган дуа сөзсүз түрдө кабыл болот. "Я Алла" деп көккө көтөргөн колуңузду бош калтырбайт иншалла. Эми ар ким өзүнүн муктаждыктарын мирестесин да 2 рекет намаз окуп, ырыскы берүүчү Алла Тааладан чарчаганча сурасын. Ишенип коюңуз. Сөзсүз түрдө Алла сиздин дуаларыңызды кабыл кылат. Жана ушул окуяны айтып берген инсанга да дуа кылууну, хидаят тилеп коюуну унутпаңыз. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатух.